Адамдар жашоодо аябай көп нерсени байкабай жашайт да, байкабай жашайт. Биздин жашообузда көп өзгөрүүлөр болуп атканын көпчүлүгүбүз байкабайбыз да. Түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, сезбей калышыбыз мүмкүн. Абдан көп нерселерди биз өзүбүз сезбейбиз, байкабайбыз да. Жашообуз кандай нукта өтүп атканын да байкабай калышыбыз мүмкүн да. Ошону билинбеген менен убакыттын кандай өтүп жатканын да сезбей калабыз да. Анан негизи ар бир адам бактылуу болгонго акысы бар да. Мен половинен илбей калган экенмин. Бул ар бир адамдын бактылуу болгонго акысы бар, бирок ошонун гармонияда кандай жашоодо жашарыбыздын баардыгын тең биз ошону колдоно албай калат экенбиз да. Көпчүлүгү мен ушундаймын, мен өзгөрө албайм, менде калыптанып калган ушундай мүнөз бар, менин мүнөзүм ушундай, менин характерим ушундай деп эле ар нерсеге эле шылтоолой беребиз да. Ушундай адаттарыбыз бар. Сиздер кандай кабыл аласыздар? Чындыгында аябай таң калабыз да. Мен ушундай жаралгам, мен эч кандай өзгөртө албайсыңар. Менин жашоом ушундай, жашоомду да мен эч жака башка нукка бура албайм. Мен деген ушундай көнүп калган адаммын деген түшүнүктөр бар, калыптанып калган да биздин коомдо. Бирок таң каласың да, элестетсеңиз, сиз деген негизи кичинекей төрөлгөн кезиңизден бери канча көп өзгөрүүлөр болгон да. Мисалы, жаңы эле төрөлгөндө адамдар эмне болот? Баягы ыйлап, бул жашоодо кандай жарыкпы, жарык эмеспи, эч нерсени түшүнбөй эле келет да. Мисалы, могул столду карасаңыздар, стол булар жансыз нерселер, булар өзгөрбөйт деп айтса болот, бирок муну да өзгөртүүгө баягы адамдардын колунун күчү жетет да. Жакшынакай бир скатерттерди салып, кооздоп, столдун үстүнө ушунчалык сонун гүлдөрдү, букеттерди коюп, өзгөртүп койсо болот, көрдүңүздөрбү? Жада калса жансыз нерселер дагы өзгөрүүгө дуушар болот да, өзгөрүүгө. Адамдар болсо биз андан көп өзгөрүүлөргө дуушар болобуз да. Биздин жашообуз ушундай да, жашоодо биз дайыма кыймылдабыз. Эч качан кечөөкү же бүгүнкү мурдагы күнкүдөй бойдон жүрө бербейбиз да. Бизде сөзсүз түрдө 2 күндө 2 башка өзгөрүү болот да. 10 жыл мурда кандай элестетсеңиз, азыркы 10 жылдан кийинки жашооңуз кандай, аябай көп өзгөрүүлөр бар да. Ушул өзгөрүүлөрдү айтып атып, мен айтып кетейинчи. Бир 2 таш болгон экен да, көлдүн жээгинде 2 таш болуптур. Ошол 2 таш аябай жакшы дос болуп жашашкан экен да. Ушунчалык неменин деңиздин жээгиндечи, ушунчалык 2 таш дос болуп жашашыптыр, аябай ушунчалык көп жылдар бою да. Анан бир күнү аябай катуу, ушунчалык катуу ураган болот экен да. Анан ал баягы толкундар менен, аябай ушунчалык катуу толкундар менен келип, баягы 2 жээктеги таштардын баарын кошо ошол деңизге алып кетейин дейт да. Алып кетейин дейт, бирок бул таштардын бирөөсү ар кайсы чөптөргө аралашып, анан кийин сазга батып калып калат экен да, чыкпай, баягы өзү суу менен кошо кетип калбайт экен. Экинчи таш болсо ошондой эмеге эмете албай, кармай албай, баягы деңиздин суусу менен кошо ошол деңизге кирип кетет экен да. Деңиздин баягы ураган менен кошо алып кетет экен. Анан ошондо 2 таш ажырашып калат экен. Жээкте калган таш ошол балатууга батып калат, баягы сазга батып алып, ошол жерде жашай берет да. Анан баягы деңиз кайра өз калыбына келет. Анан таштын тегерегинде каптап турган бүт толтура башка саздагы таштар ушулар менен кайрадан дос болот да, кайрадан достошуп, ошолор менен сүйлөшүп, айланышып калат. Ошентип атканда ал мактанып аябай көп нерсени айтат да. Менин досум болгон, ушундай менин жанымда дайыма ушундай көп күндөрдү өткөргөнбүз, сонун кызыктуу күндөр болгон биздин жашообузда деп, баягы жашоосунда аябай көп нерселерди ошол таш менен болгон күндөрдүн баарын айтып берет да. Бирок ал таш күлкүлүү окуяларын дагы, мындай сонун көңүлдүү учурларын да баарын айтып берет. Бирок ошентип
айтып бергендерин тиги жандагы таштар жөн эле угуп коет да. Бирок баардыгы тең балотого батып алган, эч жака жылгылар келбейт, эч нерсе кылгылар келбейт, өзгөрүү жок. Ушундай калып калган таштарда ошентип жүрсө кайра баягы ураган кайра болот, кайра башталат. Бирок ага чейин баягы күндүн катуу ысыгынан баягы болото кургап кетет да. Күндүн ысыгынан ошол четиндеги, суунун жээгиндеги баягы саз сыяктуу болгон ылайдын ичин ылай кургап калат күн тийип. Анан таштардын баары бошоп чыгып калат да. Бошоп чыгып калышып, анан кийин эмне кыларын билбей ушинтип аткан учурда баягы ураган кайра жаам болуп, анан ураган башталат дагы. Баягы таштын эменин ичинен, деңиздин ичинен бир сонун ушундай бир таптаза, бир өзгөчөлөнгөн таш келет да. Караса эле баягы досу болот да. Капкара болгондо мындай өңүндө бир өзгөрүү бар экен да. Өзгөрүү бар экенин көрөт тиги таш. Анан билесиң, мен кандай деңиздин түбүнө кирип бүт жердин кооздугун, ушундай кооздуктардын баарын алып өзүмдү аябай сонун өзгөрдүм. Жүрсең да мени менен деп ушинтип чакырат да, баягы экинчи жээкте калып калган ташкачы. Анан ошентсе жок, мен бара албайм. Мен ушул жерде эле мага ыңгайлуу деп баягы болотого батып чыкпай коет да. Чыкпай коет. Анткени анын тегерегинде эле сага эмне бар аякта, сенде аякта жыргаган жашоо жок десе жок. Бүт жерди көрөсүң, ушунчалык сонун кооздуктарды көрөсүң, ушунчалык жашоонун башка түрүн көрөсүң десе такыр болбой ошол бойдон сазга баткан бойдон калып калат да. Саз дебедимби, жана ылайга баткан бойдон да калып калат. Тиги таш, экинчи таш баягы өзүнүн нугу менен кетип калат да. Анан бул жерден карасаңыздар, баягы калган таш жээкте өзгөрбөйм деген калган баягы тиги немеде баткан бойдон, ылайда баткан бойдон кала берет да. Адамдар да ушундай экенбиз да. Көп адамдар мен ушундаймын, менин жашоом ушундай, мага бул жашоону берген Алла Таалам ушу берген бойдон эле мен ушул эле жашоодо жашайм, эч качан мен өзгөрө албайм, мени өзгөртө да албайсыңар деген шылтоолорду колдонуп жүрө берип, баягы болотодо жаткан эме таш сыяктуу эле кала берет экен да. Кала берет экен. Өзгөрткүлөр келбейт көп адамда. Бирок эгерде мындай жакшылап байкап көрсөңүздөр, өзгөрүүгө ар бир адамга керектүү нерселер бар да. Керектүү. Бардык жашоонун сонун мүмкүнчүлүктөрү бар. Болгону гана ошону колдонушубуз керек да. Сиз элестетсеңиз, жаңы төрөлгөн кезиңизде кандай өзгөрүүлөр бар. Мен өзгөрбөйм, мен төрөлгөндөн ушундаймын деген. Бул туура эмес нерсе да. Бизде баарыбызда өзгөрүү бар. Жаңы төрөлгөн бала баягы агукайт этип, ыйлап, мындай эч нерсени түшүнбөй эле келет да. Биз деле ушундай адам болуп төрөлгөнбүз да. Биз эч качан азыркыдай мен ушундаймын деп сүйлөп, же болбосо мен жашоом ушундай деп айта алган эмеспиз. Биз төрөлгөндөн эле кадимкидей эле ыйлап, эч нерсени түшүнбөй, анан кийин ата-энеси менен кошо ар кандай баягы тегерек курчап турган адамдарды байкап, көрүп, жашоо эмне экенин түшүнүп баштаганбыз да. Ар бирибизде өзгөрүү болгон, ар бир эмеде адамда улам чоңоюп, улам басып, дагы бир өнөрлөр чыгып, ушундай бир өзгөрүүлөрдүн негизинде бүгүнкү күндө ушундай адам болгонбуз да. Ушундай адам болгонбуз. Биз эч качан өзгөрбөйм, анан мен болгон жашоом ушундай, мен ушундай гана жашоодо жашагам деген бул болбогон эле сөз да чындыгында. Анан эгерде ошондой өзгөрүүнү сезбеген адам болсо, анда демек ал адам көп нерсени билбейт да. Бирок мына байкасаңыздар, мен кечээки сабакта да айтып кеттим, бул адамдарда негизи темперамент бул төрөлгөндөн калат да. Темперамент деген бизде характер, мендеги мүнөзүм ушундай, менин характерим ушундай деген бул болбогон нерсе. Анткени мүнөз деген бул өзү калыптанат да, кийин калыптанат. Темперамент бул төрөлгөндөн пайда болот. Бул деген ата-энеден берилет да, темперамент. Мисалы, темперамент дегенди кандай түшүнсө болот? Адамдардын психикасы мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдү айтат да, ошолордун жыйындысын, ошолордун биригүүсүн айтат. Адамдын психикасын мүнөздөйт да, кандай психологиялык жактан кандай абалда экенин көрсөтө турган бул темперамент да. Анан темперамент дегенде демек ошол биздин жашообуздагы ар бир аракетке байланыштуу болуп, анан мүнөз пайда болот да.
мүнөз пайда болот. Эми могу темпераменттин негизи жалпы түшүнүгүн көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Бул 4 типте болот да темперамент: холерик, сангвиник, меланхолик, анан флегматик. Бул рожденный мүнөздөр. Мүнөз эмес, эми мындай сүрөттөмө да адамдын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп турган неме типтер. Мисалы биринчи сангвиниктига байкасаңыздар, булар күчтүү, бир оор басырыктуу, ушундай мындай болгон адамдарды айтат да. Оор басырыктуу болушат буларчы. Анан буларды ошо сангвиник деп коет да. Анан экинчи түрдөгү темпераменттеги адамдар болсо, булар холериктер да. Холериктер болсо, булар деген токтоно албаган, күчтүү болот, бирок деген токтоно албайт. Бат ачуусу чукул болгон, мисалычы мындай ачуусу бат келип кеткен, психологиялык жактан ушундай нервдетип, ушундай абалга келе турган, эмоциялык козголуулар бар болгон, өзүнчө булугуп, бир дайыма кыймылда болуп тургандар, булар холериктер да. Холериктер. Анан төртүнчүсү, экинчиси флегматик деп коелу. Флегматик мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Булар деген кандай адамдар? Күчтүү, оор басырыктуу, бирок аз кыймылдагы адамдарды айтат да. Аз кыймылда болушат буларчы. Анан үчүнчү холериктер кандай болот? Токтоно албаган, айттым го жана, эмеси чукул, кыялы чукул болгон, булуккан, ошо немеде бат кыймылда болгон адамдар да. Бат эле мындай жини келип кетет, же нерв болуп кетет, ушундай. Анан төртүнчү типтеги адамдар, булар деген немелер да, меланхоликтер. Меланхоликтер, мисалы, кандай адамдар болушу мүмкүн? Булар деген билинбеген, акырындан пайда болгон бир сезимдер да, акырындан. Мындай күчү алсыз болот булар. Мындай көбүнчө мындай аябай мындай бирөөгө ишенимине кирип кеткен, башы ийип кеткен, ушундай сыяктуу болот. Алсыз болушат да булар. Анан кийин акырындан пайда болгон, токтобогон өзүнчө бир өзгөрүүлөр пайда болгон, ушундай адамдарды айтат да. Эми ушул төртөөдөн бизге керектүү эң жакшы немеси, темпераменти бул сангвиник да. Булар эң сонун адамдар болот негизи. Баягы оор басырыктуу деген сыяктуу, бат түшүнгөн, баардыгын туура кабыл алган адамдар болот да. Флегматиктер да, бул жакшы, булар да оор басырыктуу жакшы адамдар да. Могу холерик менен меланхоликти байкасаңыздар, булар деген жана эмне деп койсун. Мисалы, холерикти бул жана өттү элестетсеңиз, өткө аябай жаман нерселердин баары чогулат го, бул желчь. Же болбосо күйгүзүп, эметип жибере турганчы. Мына ошондой сапаттар да, ошондой бир психологиялык сапаттар. Ал эми жанагы меланхолик болсо, бул деген муну элестеткиле, жанагы өт аябай коюлат, мындай эме капкара желчь болуп калат го, ошол моменттеги адамдар да, мисалы. Ушулар гана бизди эмне кылат? Жашообузда ар кандай мүнөздөрдү пайда кылат да. Оор басырыктуу жакшы адамдар, мунун мүнөзү жакшы деп макташат го, мына ошол сыяктуу да. Сөзсүз түрдө ошондон биз эмне кылабыз? Тубаса бир немелер, касиеттер болот да адамдардачы, ошону темперамент деп коет да. Эгерде тубаса эмес, приобретенный мүнөздөр да, ошолордун негизинде анан бизде ар кандай мындай мүнөздөр пайда болгон. Анан биз деген минте беребиз да, көбүнчө адамдарчы. Мен ушундаймын, мен деген аябай кыйкырып бат ачуум келет, жиним келет. Ал бат ачуусу келген өзүнүн темпераменти да, бул төрөлгөндөн пайда болгон. Ал мүнөз эмес, бирок мүнөз ошонун негизинде анан кийин бизде адамдарда мүнөз пайда болот. Мунун кыялы жаман деп коркуп калабыз го. Же болбосо бул деген аябай жакшы адам, сонун бат түшүнөт, кишини айтып неме түшүндүрсөң, баарын түшүнүп, угуп, көрүп, анан кийин ошого жараша мамиле кылат, бул жакшы адам деген сыяктуу да. Мына ошондой мүнөздөр ошо биздин адамдарда өзүбүздө кийин пайда болот экен да. Кийин пайда болот. Эми биздин жашообузда мындай нерселер аябай көп да, мындай мисалга келтирүүчү нерселер аябай көп.
биз көпчүлүк адамдар ошо өзүнүн ошол психологиялык жактан жашоосундагы болгон окуялардын негизинде же болбосо жашоосунда болуп өткөн ар кандай башынан өткөргөн нерселердин негизинде анан айтышат экен да башкаларга: мен эч качан өзгөрбөйм, мен ушундай адаммын, мен эмне десеңер ошо дегиле, мен өзгөрүүнү каалабайм дегендер ошондо пайда болгон да. Эгерде адам өзгөрүүнү сезбесе, анда алар таарынчаак болушат, өзгөргөнүн байкабаса, мен деген ушундай болчумун, анан мага ушундай мамиле кылып коюшту, мени жактырбай коюшту же мага момундай кылып жооп берип койду деп нааразы боло беришет да жашоосуна. Ар кандай кыжырдануулар, мисалы жалгыз адам, жалгыздыкта жашаган адамдар ушундай өзүнчө бир азаптарды, ушундай эмелерди өздөрүнө үйүп алып эле, анан кийин өзүнүн оюнда эмне болгон болсо ошону эле ойлоп эле жашоосунун кандай нукта болуп аткан, жашоонун өзгөрүп атканын байкабай эле жашай берет да. Анан негизи башкалардан көп нерселерди үйрөнсө болот да, үйрөнсө болот. Бирок бизде көпчүлүгү үйрөнгүсү келбейт, өзүнүн жашоосун жакшы нукка бургусу келбейт да. Анан ар кайсы шылтоолорду айта беришет. Мындай шылтоолор биздин жашообузда дайыма күнүгө боло берет. Адамдарда эгерде өзгөрүүнү каалабаса, ошол жашоодо тыгылып кала берет да. Анан адамдын өзүн сезе албайт, Эгерде өзүндө өзгөрүүнү баалабаса, билбесе, анда ал эч качан сезе албайт. Өзүнө дайыма мындай неме берип туруш керек да, дем берип туруш керек. Адамчы дем бергенде өзүнүн колунан келе турган нерсени, өзүндөгү нерселердин баарын, жаман нерселердин баарын өзгөртүүгө боло турганын түшүнөт эле да. Даже немени эки моряк жөнүндө да бир история бар, мындай притча бар. Эки моряк өздөрүнүн жашоосунда түбөлөрүн табуу үчүн баягы жер кыдырып жөнөшөт да. Анан кийин жашоосунда түбөлөрүн табууга анан бир эмеге келишет экен, баягы эки дос моряктар бир жээкке келишет да, жээкке бир островко келип калышат. Анан ошол островдон экөө эмени издейт экен да, өзүнө жаккан баягы жубайларды. Анан кийин ошол жерде, ошол островдо жашаган бажактын эки кызы болот да. Улуу кызы ушунчалык татынакай, сулуу, экинчи кызы болсо мындай сулуулугу жок болот да. Анан баягы бир экинчи моряк айтат экен да, биринчи морякка: ой, мен таптым, болду, мен ушул кызга үйлөнөм дейт да. Анан тиги дос айтат: сен азаматсың, бажактын кызы, улуу кыз ушунчалык татынакай экен, демек сен ошону тандадың да, азаматсың, сенин эмең бактылуу бол дейт да. Мага экинчи кызы жакпайт дейт. Анан ошентсе баягы экинчи моряк айтат экен да: жок, мен, сен түшүнбөй калдың, мен биринчи кызын албайм, улуу кызын эмес, мен кичүү кызын алам дейт да. Анан тиги биринчи моряк таң калып калат да: эмнеге сен биринчи кызын албайсың? Биринчи кызы татынакай го, баардык нерсеге татыктуу, жакшынакай кыз экен го. Эмнеге экинчи кыз анча деле эмес го, эмне кыласың аны деп ушинтип айнытайын дейт да. Ал жакшынакай эмес депчи. Бирок болбой эле моряк баягы: мен жок, экинчи кызын алам деп коет да. Анан мейли, анда бактылуу бол, өзүңдүн жашооңду таптың, демек өз жашооңдо бактылуу бол деп. Анан кийин биринчи моряк кетип калат да. Экинчи моряк калып калат. Анан калып ошол жерде баягы койгон максатына аткарайын деп, анан кийин ошол жерде жашайм деген эме менен анан баягы бажак барат экен да: мен сиздин кызыңызга үйлөнөм, мага жакты деп ушинтет да. Анан баягы бажак карап туруп: ой, азаматсың, менин кызым сулуу, татынакай деп. Анан алар да эме берет экен да, уй беришет экен да немегечи. Уй берип туруп анан кийин кызга үйлөнүшүң керек дейт да. Анан менин кызым ушунчалык татынакай, акылдуу, баардыгы колунан келет, ошондуктан менин кызым 10 уйга тете дейт да. Анан баягы бала моряк баягы 10 уйду алып алат дагы. Анан кийин барып эмеге берейин деп, анан баягы колун сурап барат кыздын. Анан десе бажак: азаматсың, 10 уйга тете менин кызым деген десе, деген менен анан моряк айтат да: жок, мен сиздин
улуу кызыңыз эмес кичүү кызыңызды алам дейт да. Анан ошентсе баягы важак чочуп кетет экен да. Эмнеге сен экинчи кызымды аласың? Ал деген анчалык сулуу эмес, анчалык колунан эме келбейт. Менин ал кызым 10 уйга тете эмес, ал 3 эле уйга тете дейт да. Аны десе Марияк айтат, жок, мен 10 уйду берем, сиздин экинчи кызыңыз бул 10 уйга тете деп туруп, анан ошол кызды алат да, 10 уйду берет. Ошентип жашап калат, бактылуу жашап калат, бала бакыралуу болушат. Канча жылдар өткөндөн кийин баягы досу өзүнө баягы корабль алат экен, дагы баягы экинчи досуна келет да. Экинчи досуна келип, кандай жашап атат болду экен, жашоосу кандай экен деп, анан баягы жээкке келип, баягы досу жашаган жээкке келет дагы. Анан ошол жерден түшүп караса, бир татынакай сулуу келиндин кетип баратканын көрөт да. Анан ошол келинден сурайт, мен ушул жерде досум бар эле, ушундай, ал кайсы жерде жашайт деп. Анан кийин ал адрести айтып бергенден кийин, анан шашкан бойдон ошол досуна жөнөйт да, баягы сулуулугу жок, эме кызды алды эле кандай жашоодо болду экен депчи. Анан кирип барса, баягы баласы, досу ушунчалык бала бакырасы менен бактылуу жашоодо жашап аткан экен да. Анан Азамат деп, анан канакей сенин келинчегиң дейт да. Эшиктен болсо баягы жээкте жолуккан татынакай сулуу келин кирип келет экен да. Анан кирип келгенде, мына өзүң көрүп турбайсыңбы дейт. Анан караса ушунчалык татынакай, ушунчалык сулуу, ушунчалык ийилчээк, сонун келинчек экенин көрөт да. Анан таң калат, кандайча бул сулуу эмес эле го, же бул ушундай эмес беле десе. Анан ошондо айтат экен да, келинчеги айтат да, мени мурда эч ким баалаган эмес дейт да. Баалаган эмес, демек мен өзүмдүн жашоомду тапканга мүмкүнчүлүгүм болду. Мен өзүмдү өзүм баалай баштадым дейт. Мени 10 уйга тете кылып, ушунчалык барктап алгандан кийин мен ошого татыктуу болууга аракет кылдым дейт да. Демек, бул адам мурдагы эле калыпта кала бербейт экен. Адам өзүн өзгөртсө болот экен да. Буга ошол жүрөгүндөгү каалоо, ошол сүйүнүч, кубаныч, ошол адамды өзгөртө алат экен да. Анан көпчүлүк адамдар биз деген эмне болобуз жашообузда, мен ушундаймын, мен татынакай эмесмин, мен эч кимге жакпайм, менин характерим эч кимге жакпайт, менин жашоомду ушундай эле жашоодо жашап көнгөнмүн, мен өзгөрө албайм дей беришет да. А негизи ар бир адамдын өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Жашоосун жакшылыкка бурууга, жашоодогу баардык колдон келген нерсенин баарын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү ар бир адамдыкы бар да. Болгону гана биз ошону кармап кала албайбыз, кабыл ала албайбыз да, кабыл ала албайбыз. Эми көптөгөн адамдар эгерде өзгөрүүнү кааласа, ошол жашоо баягыдай эле уланып кете берет да. Эч өзгөрүү болбойт. Анда жашоодо кандай болсоңуз ошондой адам бойдон кала беришиңиз мүмкүн да. Жана таштан эмеге, ылайга батып калгандай эле ошол ылайдан башка эч нерсе көрүнбөйт да. Мына ошол курчап турган дүйнөнүн жакшы жактары эч качан көрүнбөй калат экен да. Мен өзгөрбөйм деген сөздүн маанисичи, мен ушундаймын дегендер бул үйрөнүүгө даяр эмес, үйрөнгүсү келбеген, өзгөрүүнү каалабаган, же болбосо деген мындай эч нерсенин мага кереги жок деген адамдар болушу мүмкүн да. Бизде мындай өзүнчө бир ыкма, өзүн өзү өстүрүүгө бүт баардык шарттар коюлган да. Мынакей сабактар болуп атат, обучениялар, билимдерди, көп билимдерди алсаңыздар болот. Ашыкча деле билимдин кереги жок. Эң негизги эле өзүңүздүн жашооңузду оңдоого, өзүңүздүн багытыңызды, эмнеге кызыктарсыз, мына ошонун баарын оңдогонго бул өзүңүз гана биринчи оңдоочу себеп, бул сиздин өзүңүз гана да. Сиздин өзүңүздөн абдан көп нерсе көз каранды да. Эгерде өзгөрүүнү бүгүнтөн баштаган, бүгүнтөн өзгөрүүнү каалаган болсоңуз, ушул заматта, ушул моменттен башташыңыз керек да. Эми ой жүгүртүүлөрдө эле адамдар ар кандай ой жүгүртө беребиз. Бирөөбүз жакшы нерселерди көп ойлойбуз, бирөөбүз жаман нерселерди көп ойлойбуз дейт да. Ой жүгүртүүнүн дагы түрлөрү бар да. Мисалы, негизги 3 түрүн айтып коеюн мен сиздерге, керектүү 3 түрү да. Биринчи, адамдын ой жүгүртүүсүнө чөйрөсү таасирин тийгизет да. Кандай ойдо болсо, чөйрөсүндө кандай ойдо болсо, ошол
ошондой адам катары сезимдер пайда болот да адамдарда. Мисалы жана ташты курчап турган ылайга батып турган башка таштардын өзгөрүүнү каалабаган үчүн ошол таш ошол бойдо калып калганда жашоосун эч жака өзгөртө албай атат да. Мына ошондой жашоодо көп адамдар кала беребиз да, кала беребиз. Эми экинчи ой жүгүртүү бар. Кээ бир адамдар өздөрүн башкача сезишет, баалашат да, баркташат. Кандай адам болгусу келсе, ошого багыт алышат да, ошого багыт алышат. Анан үчүнчү түрдөгү адамдар болсо, чындыгында негизи өзгөрүүнү такыр каалабайт. Эч бир өзгөрүүнү каалабаган ой жүгүртүүсү мен только ушундай жашоодо жашайм, мен эч нерсе кылбайм, мен өзгөрбөйм деген бойдон калып калган адамдар да. Ушул ой жүгүртүүбүздү биз эмне кылабыз? Оңдойбуз, оңдогонго аракет кылышыбыз керек да. Ой жүгүртүү баягы ойдон калсаңыз кала бересиз. Эч ким сизге указ же болсо приказ бере албайт. Баягы неме жөнүндө дагы бир эмени уктум эле да. Ушундай сонун баягы талада эмес, чөлдө экен да. Чөлдө эч нерсе жок. Чөлдө ысык, сууда жок, эч нерсе жок, бирок бир неме куш ошол чөлдөгү бир жалгыз курап калган бактын көлөкөсүнө күн ысыганда ошонун көлөкөсүнө көлөкөлөп ичкен да. Баягы чөлдүн бир жеринде бир кудук бар экен, ошондон суу ичкен, кичине бир аз ошол чөлдөгү ар кандай мындай жердеги курт кумурскалар менен тамактанып ичкен, бирок ошол дайыма ошол курап калган бактын түбүнө күн ысыганда чак түштө дайыма эс алып, ошол жерде көлөкөлөп күндөн сактанып ичкен да. Анан бир күн аябай катуу шамал болот экен дагы, бакты түп тамыры менен жулуп кетет экен да. Жулуп кетсе эч нерсе калбайт, көлөкөлөгөнгө да жер калбайт, эч нерсе калбайт. Эмне кылар айласын таппай, анан айла жок. Ал болсо эмне кылат? Учкан бойдон тынымсыз болгон күчүн жумшап учат да. Учуп отуруп акыры бир суусу бар, эң сонун бир бактарактуу, жемиштүү жерге келет да, баягы чөлдөн чыгып кетет. Буга эмне берди? Чөлдөн чыгып кетет. Эгерде ага баягы бактын көлөкөсү болуп турганда дагы эле ошол жашоодо жашай бермек да. Ага жол көрсөтүлүп, ошол шамал бакты жууп кеткен үчүн жол ачылып атат да. Мына көп адамдар ошол жолду байкай элек да. Көп адамдар байкай элек. Эгерде ошол чымчык сыяктуу, ошол куш сыяктуу баягы эле эмесинде жашоосунда кала берсе, бак эч кандай өзгөрүү бербесе, шамал болбосо, баягы жашоосунда кала бермек да. Ага жол көрсөтүүчү ошол шамал болду да. Сиздерге деле адамдар аябай көп нерселерди ушул жашооңузду өзгөртүңүз, сиздин жашооңуз өзүңүздүн жашооңуз деп мына канчадан бери биз ошол нерселердин баарын тең айтып атабыз да. Мына ошону болгону гана, ошол жолду гана эмне кылабыз? Тандайбыз. Өзүбүз үчүн тандайбыз. Ар бир адам өздөрүнө ар кандай карашат, ар кандай эме сезишет да. Ар кандай. Кээ бирлер мынтет да, дүйнөдө менден кыйын, менден өткөн эме киши жок. Мен аябай мындай жиним келгенде баарын тең неметем, баарын сазайын берем. Мен ушундай адаммын деп алышат да. Бир эле жолу бир кандайдыр бир ушундай бир момент болгон, ошол адамдын жашоосунда бир ушундай мындай баары тең ошону угуп бир ушундай момент болгон да, мына ошону кармап калган. А кээ бир адамдар бар, өздөрүн кандай сезет? Кээ бирлер мындай дейт да, мен эч кимге борум урбайт, менин жашоом өзүмдө, бирок мен эч кимге мындай тиешем да жок. Билгенин кылышсын, өз оокаттары алат го өзүндө деп калп эле көңүл бөлмөксөн болуп жашаган адамдар да бар да. Бул кээ бир адамдар ар кандай өздөрүн сезишет да. Эми мен ушундаймын, мен өзгөртө албайсыңар деген адамдар бар. Өз мнениясына туруп алган да, мен өзгөртө албайсың. Ал өзгөрбөгөн адам, бул өзү үчүн да. Адамдар өздөрү үчүн. Мага эч ким жакпайт дегендер болот. Кээ бир адамдарчы, мага эч ким жакпайт, мен эле жакшынакай татынакайым деген өзүнүн мнениясына туруп алган адамдар да бар да. Чындыгында мен эле татынакай, мен эле өзүмдүн жашоомду ушундагы түзүп алгам дегенчи. Болду, мага ушул эле жетет деп жашагандар да бар да. А кээ бир адамдардын оюнда аябай мага
вообще эч нерсени айтпагыла. Мен деген азыр жиним келсе баарыңарды талкуулайм. Мен кыйратам, мен этем дегенде адамдар болушу мүмкүн. Мени өзгөртө албайсыңар, ушу ойдон калам дегенчи. Мына ушундай ар кандай мүнөздө болушубуз керек. Бул ар бирибиздин башыбызда бар да, ар бирибизде бар. Биз болгону гана турмушта жашоодо жакшы жолду тандап алышыбыз керек. Биз кандай өзгөрүүдө, кандай адам болгум келет, ошону туура ички дүйнөмдүн баарын тең эмне кылам? Сезем. Кандай эмнени каалап атат менин жүрөгүм, эмнени каалайт. Мисалы, көбүнчө урушчак адамдар мындай болот экен да. Байкасаңар, бир профессор мынтет да, студенттерди карап туруп мынтип, мен силерге бир суроом бар дейт. Анан баары тең аябай көңүлдөнүп мынтип карап калышат да, анан эмне суроо дегенсипчи. Анан ошентип айтат да, мен силер жооп бергилечи, эмне үчүн адамдар бири-бирине кыйкырышат ачуусу келгенде дейт да. Эмне үчүн кыйкырышат дейт. Анан кыйкырып сүйлөшөт, урушушат дейт да. Десе, анан баягы студенттердин баары айтат экен да. Баягы ушу жашоодон тажап калганда деп өздөрүнүн ойлорун айтат да. Жашоодон тажап калганда же болбосо бирөөгө жинденгенде ошол адам уксун деп кыйкырып айтат, же болбосо ушунчалык бири-бирин аябай ачууланганда эми ар кандай ойлордун баарын айта башташат да. Ошентсе профессор айтат экен да, жок, мунун баары тең мага жоопту, мен суроомо жооп бере албайт, канааттандырбайт дейт да. Анан ошол учурда анда сиз айтыңызчы, эмне үчүн дейт да. Анан десе, байкасаңыздар дейт да, эгерде баягы бири-бирине кыйкырган адамдарды байкасаңыздар, булардын жүрөктөрү бири-биринен алыс болот дейт да, бири-бирине каршы болот, ошондуктан бири-биринен тирешип алыста болот дейт да. Жек көрүү менен эки адам алыстатат дейт. Ошон үчүн бирин бири уксун деп болгон күчү менен кыйкырышат дейт да. Кыйкырышат. Анткени анын жүрөгүнө жете албайт дейт да. Жүрөгү кабыл албайт экен адамдардын ачуусу келгенде. Анан эми эки бири-бирин жактырган адамды байкасаңыздар дейт, катуу да сүйлөбөйт дейт, кыйкырышпайт дейт. Бирок бири-бирине жакын отурушат дагы, анан жылуу сөздөрдү айтышат. Алардын үндөрү да акырын чыгат дейт да. Кыйкырбайт дейт. Көрдүңүздөрбү, эгерде адамдардын жүрөгүндө сезимдер таза болсо, жүрөгүндө баягы сүйүү бар болсо, бири-бирине только сүйүүнү берген болсо, булардын жүрөгү бири-бирине жакындашат экен да. Адамдардын жүрөгү кыйкырык чыкпайт, ызы чуу болбойт экен да. Эгерде бири-бирине жүрөгүн алыстаса, мисалы жек көрүү сезимдер болсо, эки адамды бири-биринен алыстатат экен да. Бир тууган болобу, ата-эне болобу, бири-биринен эки жүрөктү алыстатат да. Ошондуктан баягы жинденүү, кыжырдануу, урушуу, талашуу бул эки жүрөктү алыстатат. Ошон үчүн кыйкырыктар, ызы чуулар чыгат экен да. Ошон үчүн дайыма бирөөгө сүйүү тартуулап, бирөөгө жашоонун жакшы жагын көрсөткөнгө жардам беришибиз керек да. Ар бирибизде ушундай максаттар бар да. Демек, сиздер эмне кыласыздар? Ар бир адамдын ички дүйнөсүндө эмнени каалайт, ошол жүрөктүн баягы кагышын ачыш керек да. Жүрөктүн кагышын ачыш керек. 10 жолу, 100 жолу башкаларга мен ушундай, мен өзгөрө албайм, менин жашоом ушул бойдон калган деп баягы балотага кирип, же болбосо өзүн өзү басынтуу, өзүн өзү жашоосун туура эмес жакка буруу, булардын бардыгы тең бул эң жаман адаттар да. Эң жаман адаттар. Биз арылуу керекпиз да ушулардан. Бул негизи туура эмес. Өзүнүн кылыктарын айтып, күлдүрүп, кээ бир адамдар баягы шылдың түрүндө деле мен ачуум келген кезде ушундаймын деп дагы мындай алыстаганга, качканга, ошондой жашоодон ушундайга аябай багыт алган адамдар да көп да. Любой адам өзгөрөт. Ар бир адам. Кандай адам болсо дагы ошол өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Баягы профессордун сонун окуучулар болот да, бүтүрүүчүлөрдүн баары тең бүтүшүп, бир ийгиликтүү инсандардан болушат. Жакшы билимдерди алып ушундай инсан болушат да. Анан кийин баары бири ар кайсы жакта иштешет. Анан бир күнү баягы жолугушууга профессоруна келишет экен да, үйүнө. Чогуу алышып, баягы профессорду эстешип, анан ошонун үйүнө келишет да. Анан келгенде профессор: кандайсыңар, жакшысыңар?
сүйүнүп баягыларды өзүнүн окуучу бүтүрүүчүлөрүнүн баарын кабыл алып анан кийин келгиле отургула дейт. Кандай жашооңор, кандай ишиңер кандай дейт. Анан баардыгы ушунчалык эң сонун бүткөн ийгиликтүү инсандар болот, бирок баарында тең мындай жашоодо бир нааразычылыктар болот да. Биз ушинтип түртүлүп ушундай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп көрсө, окуунун эле билимдин эле эсеби эмес, биздин жашоодо ушундай кыйынчылыктар көп болот экен деп, ошол жашоосунда болуп өткөн кыйынчылыктарды эле айтышат да. Анан профессор айтат экен, мен силер кофе ичкиңер келеби дейт, мен силерди кофе менен сыйлайын дейт. Анан баардыгы макул деп, ооба ичкибиз келип атат деп баягы кызыгып ошо эми ичкилер келет да, ушунчалык баягы каалоо менен айтышат. Анан профессор кухнясына барып баягы кофе куюп келет, кофейникечи кофе куюп келет дагы, бирок ошол подностун үстүнө ар кандай чашкаларды коет да. Бирөө хрусталь чашка, бирөө ушунчалык кооз, бирөө фарфоровый, бирөөсү дагы ушундай болгон посуда, кээ бирлер пластмасс же жөн эле эски простой посуда, ушундайлардын баарын коюп ар түрдүү чашкалар менен баягы кофени куюп келет да. Анан кофени баардык чашкаларга куюп бөлүштүрүп туруп анан кийин таратканда ар бири бирден чашка кофе алышат да. Анан караса эле баардыгы тең кооз чашкалар тандашат. Бирөө хрусталь, бирөө фарфоровый, аябай татынакай, апапак жашынакай кооздун. Ушинтип караса, столдун үстүндө только эме пластмасс жанагындай простой чашкалар калган болот да. Анан кийин баардыгы тең бири-бирин карашып, кружкаларын карашып, кимге кандай попадать этти деп, ошолорго көңүл бурушат да. Анан ошондо профессор айтат экен да, көрдүңүздөрбү дейт, могул силердин жашоо кофе, силердин каалаган жашооңор дейт да. Кофени баары ичкилер келди да, жашоонун жакшы болушун баары каалашат да. Мисалы, любой адам сөзсүз түрдө жашоонун жакшы жагын каалайт да. Жакшы жашоодо жашасам экен дейт да. Негизи жашоо бир эле келет да, адамдарга бир эле келет. Анан ал жашоону биз ар кандай тандайт экенбиз да. Жумуш, жашооңдон жакшы жактарга болушу, кандай болушу, кофе эле тиги кооз болушу же бир кандайдыр бир мындай начальник болуш дейсизби, бунун баары жумуштун же болбосо ийгиликке жетүүнүн баардыгы тең бул адамдардын тандоосу экен да, тандоосу. Мисалы, жанагы студенттер сыяктуу эле, мындай бүтүрүүчүлөр сыяктуу эле, алар кофенин өзүн тандашпай эле эң биринчи очередте эле баягы кооз кружкаларды, жакшы жашоо болсо экен, жакшы менин байлыгым көп болсо экен, акчаны ойлоп, же болбосо көпчүлүгүбүз ушул эмени байлыкты ойлоп, ошо кооздуктарга качылып, ошондой жашоону издей берет экенбиз да. Ошол моментте биздин жашообуз өтө берет экен да, өтө берет экен. Көрсө элестеткиле, чашканын коозун издеген сыяктуу да, кайсынысы кооз депчи. Анын ичиндеги кофенин даамын сезбейт экенбиз да. Биз ошол кофенин даамын сезбестен сыртындагы кооз кружканы эле карап издей берет экенбиз. Мына ошол сыяктуу, көрдүңүздөрбү, адамдар аябай кооз жашоону издей берет дагы, жашоонун кантип өтүп атканын билбейбиз да. Кыйын турмушта жашап атсак деле биздин наалый берип, ар кайсы кабыл албаган нерселерди айта берип жашоонун өтүп атканын сезбей калат экенбиз да. Көрдүңүздөр, так ушул кофе сыяктуу бизди бул адам затын деги эле жашоого берди да, биз ошол жашоону сезип жашашыбыз керек да. Биз ошону кармап калышыбыз керек. Ошон үчүн жакшы жакка умтулушубуз керек. Кооз чашкаларды издеген сыяктуу эле биз деле издешибиз керек, бирок ошонун даамын да сезе билип издешибиз керек экен да. Көрдүңүздөр, ошондой жашообуздун жакшы нукка бурулушуна дагы сөзсүз түрдө бул биздин өзүбүздүн кылган аракетибизден экен да. Анан көп адамдарда биздин жашообузду көпчүлүгүбүз ар кандай элестетебиз да. Биздин жашообуз көпчүлүгүбүз айтабыз, аябай кыйын, мен кыйын жашоодо жашайм, ушундай депчи. Жок, сиз жашоонучу океандай элестетиңиз да. Океанды билесиздер да, үстү аябай бушевать эткенде, мындай толкундар болуп, ушундай удургуп, ушундай болгондо анын түбү тынч болот экен да, тынч. Толкун аябай чайпалып,
эметкен аябай мындай кыйын эмени берет экен да. Жашоо да ошондой болот да. Бизде көпчүлүк адамдар жалкоо болобуз да, жалкоо болобуз. Биз көбүнчө ошондой мындай бушуп айтат экен убакта, мисалы адамды элестеткиле, ошол толкун болуп аткан убакта сүзүш кандай кыйын, сууда сүзүш. Мына турмушта бизде ошондой тоскоолдуктар аябай көп болот экен, бирок ошого каршылык көрсөтүп биз сүзүп кетишибиз керек да. Анан мен ушундаймын деп туруп чөгүп кетпешибиз керек. Түбү тынч болгон үчүн жалкоо адамдар көбүнчө сүзгөндөн эригип түбүнө чөгүп кетет да. Түбүндө тынчтык, баягы эч нерсени сезбей калабыз да. Көрдүңүздөрбү? Жашоо ошол кыйынчылыктар менен кызык да. Жашоо ошол нерселер менен кызык. Биз ошону жок ушундаймын, мен ушул жашоодо эле кала берейинчи, мен жашоом ушул эле жагат мага деп кала бербеш керек да. Ошол кыйынчылыктарын сүзүп өтүш керек. Жакшы жашоо үчүн күрөшүш керек да. Сүйүү, бактылуулук, максат, келечек үчүн баарыбыз тең ушунчалык аракет кылып, анан болгон күчүбүз менен сүзүп отуруп жетебиз да. Жеке кайсыл учурда ошондой кыйынчылыкта, кайсыл учурда жетет, аракет кылган учурда өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, жаман привычкалардын баарын жок кылып, анан кийин жетесиз да. Бир күндүн ичинде эч качан жашооңузду оңдой албайсыз. Бир күндүн ичинде оюңузду бирок оңдой аласыз да. Сизде баягы калыптанып калган мен ушундаймын, мен жашоом ушул, мен мындан башка жашоонун мага кереги жок, мен андайга алсызмын деп калып каласыздан, биз ушул моменттен баштап эмне кылабыз? Оюбузду өзгөртөбүз. Оюбузду бир күндөн баштап өзгөртүп баштагандан баштап, анан биз эмне кылабыз? Жакшы жашоого багытталабыз. Кыйынчылыктар болбой койбойт. Ар бир адамда кыйынчылык болот. Бирок ошол өзгөртүүнү мен ушул бойдомун, менин характерим ушундай дебестен, ошол өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, ички дүйнөңүздү тазалагандан тышкарыда сырткы дүйнөңүзгө да аракет кылышыңыз керек да. Бир күндө эч качан жашоону өзгөртө албайбыз, бирок оюбузду өзгөртө алабыз да. Оюбузду өзгөртөбүз. Ошол кичинекей ойдон башталып, анан жашооңуз жакшылыкка бурулат да. Адамдар башка бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнгө, акыл айтканга аябай мындай оңой да. Оңой. Бирөөгө акыл айтканды жакшы билебиз. Бирөөгө ушундай бол, тигиндей бол деп айтканды билебиз, бирок өзүбүздүн үстүбүздөн иштебейбиз да. Адамдар негизи эч кандай жашоосун өзгөрткөнгө негизи эки жол бар да. Биринчиси эч качан өзгөрүү болбойт, кызыктуу болбойт деген жашоодо жашоо, же болбосо эч кандай жашоомду өзгөртөм. Жашоодо баардык кызык мен үчүн. Баардык нерсе мен үчүн жаралган. Мен ошон үчүн ушул жашоодо жашашым керек деп жашаган адамдар да. Мына ушул жашоодо эки гана жол болот да. Мен өзгөрүүсүз жашайм, болду ушул эле турмуш мага жетет, же болбосо жок, мен жакшы жашоого жашайм. Менин жашоом өзүм үчүн кызык деп өзүнүн үстүнөн иштеп аракет кылгандар да. Сиздер кайсынысына киресиздер? Ошол бойдон калып калгыңыздар келеби же жок, өзгөрүүнү ошол жерден баштап мен ушундаймын деген жаман адаттарды калтырабыз дагы, эмне кылабыз? Жакшы адаттарды калыптандырабыз, ойлорубузду туура багытка беребиз. Көпчүлүк адамдар кайгырып эле жашай берет да. Менин өзүмдүн жашоомдо бир адамды аябай мындай көп таң калып жүрдүм да, бирок таң калыштын кереги жок, себеби ал адамдын өзүн өзгөртүүнү каалабайт да, каалабайт. Бир адам ушул 20 канча жыл мурун эле мен ошондой көрдүм эле. Бүгүнкү күндө дагы ошол ал өзүндө өзгөрүүлөр болуп атат, бирок ошону байкабастан баягы эле жашоодо, баягы эле өзгөрүүдөн эч мындай каалаган жок да, өзгөрүп кетейин деген аракеттерди кылган жок да, ошол эле бойдон. Налыйт. Жашоосунун ушунчалык кыйынчылыктары, ушунчалык азап тозоктору бар экенин баарын эле кечке эле кайталап айта берет да. 22 жыл мурун ал адамдын үй бүлөсүндө болгон көп нерседеги кыйналыштарын айтканда мен башында боорум ооручу да. Кийинчерээк уже угуп отуруп көрсө адамдын өзүнөн экен, башында жолдошун күнөөлөчү, кийин баласын күнөөлөп жүрдү. Азыр бүгүнкү күндө өзүнүн жашоосун күнөөлөйт да. 22 жыл бою
эч бир мындай өзүнүн үстүнөн иштеп өзүнүн жашоосундагы болуп аткан окуяларга өзү гана күнөөлүү экенин сезе албаган адам бул өмүр бою ошол бойдон калып кала берет да. Негизи кээ бирлер мен айтат элем да, ата эне сыймыктангандай, башка адамдар сыймыктангандай, достор, туугандар ээрчигендей, түгөйүңүз сүйүп жашагандай, душмандарыңыздын ичи күйгөндөй жашоо керек. Ушундай жашоо керек да. Анан негизи ал адамдар сыймыктангандан тышкары сиз өзүңүз мындай өйдөгү деңгээлде болосуз да. Өзүңүздүн жашооңуздун жакшылыкта болушуна аябай чоң багыттарды бересиз да. Эң жаман адат бул бирөөгө жагынуу да. Эптеп эле бирөөгө жагынып эле, болду ушул элдин баары мени жакшы көрүп атат деп эле бирөөнүн жашоосуна кандайдыр бир мындай стимул болуп эле, мени ушинтип мактап атат, ой мени ушинтип эле тиги эме кылып атат деп эле жүрө бербестен сиз эмне кыласыз? Жакшы мүнөздөрдү калыптандырасыз. Күнүгө баягы айтып атпаймынбы, мүнөз деген бул өзү пайда болгон эле нерсе да, бул рожденный эмес, бул сизде төрөлгөндөн пайда болгон эмес, сизде төрөлгөндөн ошо темперамент эле пайда болгон. Ошондуктан сиз өзгөрө аласыз. Ал мүнөздөрдү психологиялык жактан тазалануудан кийин сиз сөзсүз түрдө өзгөрө аласыз да. Эч качан жаман жашап жатам, менин жашоом ушундай дебеңиз да. Эч качан антпеңиз. Сиз жаман жашоону негизи биле элексиз да. Кээ бирлер айтат да, мен уккум да келбейт аны, укпайм дагычы, укпай калат адамдар. Мен ал адамды көргүм келбейт, болду, экинчи көрөйүн деген көзүм жок десе, көзү көрбөй калат адамдар. Көрдүңүздөрбү? 10 эсе жаман жашоону берет. Эгерде мен жаман жашап атам, менин жашоом ушундай деген болсо, адамдарга ошондой жашоонун 10 эсе начарын берип коюшу мүмкүн да. Баарыбыз тең Кудай Таалабыздын колундабыз. Бирок биздин багытыбыз сөзсүз түрдө жакшы жакты көздөй болуш керек да. Кандай болсоңуз дагы дайыма жаман кыйналып атсаңыз да, менин жашоом аябай жакшы, бүгүндөн баштап менде сонун өзгөрүүлөр болот деген мотивация менен жашаңыз да. Сиз жаман жашоону көрө элексиңер. Жаман жашоодо жашагандар да бар. Ошол жашоосунда мен ушун жашоом ушундай деп эле жүрө берип дагы ошол жашоосун андан да жаманга айландырып алгандар да көп да. Ошондуктан биз өзүбүздөн баштап өзгөрүшүбүз керек да. Ар бир адам өзгөрүүгө дуушар болуш үчүн адамдын өзү гана керек да. Кичинекей бала апасын айтат экен да, апасын караса эле апасы ыйлап атат да. Эмнегедир ыйлап атат, бирок кичинекей бала түшүнбөйт да. Көпчүлүк кичинекей бала түшүнбөйт, анан эмнеге ыйлап жатасыз апа деп сураса, апасы айтпайт да. Эми сен азыр кичинекейсиң деп коет. Анан атасынан барып сурайт. Атасы да сен аны түшүнбөйсүң, азыр кичинекейсиң деп. Андан да ошол жооп тугат да. Анан чоңойгондон кийин анан баягы апасынын ыйлап аткандарын көрүп жүрүт да, ошону көрүп, анан Алла Тааладан сурайт экен да. Эмне үчүн менин апам ыйлап атат? Эмнеге ушундай дейт да. Анан Кудай айтат экен да. Мен аялды ушундай жараткам дейт да. Эркин аябай күчтүү бергем. Болгон ушунчалык күчтүү эрк бар дейт да аял затында. Аял аябай күчтүү, дайыма алдыга кетет дейт, ооруганда чыдайт дейт. Негизи чындыгында аялдар ооруганда баардык кыйынчылыктарга чыдайт экен да. Балдарын чоңойтушат, багышат, мээрим беришет. Мына ушундай кылып мен эркин күчтүү кылып бергем дейт. Налыбайт, чарчабайт. Анан экинчи аябай күчтүү, чыдамкай болушат дейт да. Ошондой жан бергем дейт төрөлгөндө. Ооруга да чыдайт, кыйынчылыкка да чыдайт, баардыгын көтөрөт. Анан үчүнчүдөн боорукердик бергем дейт. Дайыма балдарын сүйөт, балдарына жакшы нерселерди берет. Кандай шартта болсо дагы аяйт дейт да. Анан төртүнчүдөн күч бергем дейт. Күйөөсүн колдойт. Кыйналып жашап атканын баарын көтөрөт. Жетишпеген кыял жоргуна да карабастан баардык кыйынчылыктардын баарын тартып алат дейт да. Анан бешинчиден акылмандык берген дейт. Баарын жеңе билет, чече билет дейт да.
үй бүлөдөгү жашоодогу негизги нерсе бул аял адам болот экен да. Анан эң негизгиси алтынча ый бергем дейт. Себеби жамандыгын чыгарып алсын деп, кыйынчылыктардын баарын ошол ый менен чыгарып алсын деп бергем дейт да. Керек учурда ошону колдонсун деп бергем дейт. Демек ошол ар бир аял заты күчтүү болот экен да. Азыр 90% ушул немеде марафондо отургандардын баары аял заты. Ошондуктан мен айтат элем да, аялдардын баардыгы тең сулуу. Аялдардын баардыгында тең жүрөгүндө жылуулук бар да. Кийим кийсе кийими жарашат дегендей, жасалгасында, прическасында эмес, бирок аял затынын жүрөгүндө жылуулук бар да. Жылуулук сезимдер бар, ишенимдер бар, көптөгөн жакшы касиеттер бар. Болгону гана ошону колдонуш керек да. Эмне үчүн биз айтабыз, эгерде керек болсо адам кыйналып аткан учурларга туш келген болсо, бул биздин жашоодо бизде баардык нерсе болот да. Ошондо ый менен чыгыш керек. Ый менен. Бул биздин көкүрөгүбүздө калып калбаш керек, ый менен чыгыш керек. Аял затына берген ошон үчүн ыйды берген да. Аял заты эмес, бүт адам затынын баардыгына берген. Болгону гана адам, аял заты өтө жөнөкөй, өтө жумшак, өтө мындай назик болгондуктан биз көбүнчө аял заты ый менен чыгарат да. Бул эркектерге да мүнөздүү, бирок эркектер көбүнчө ошо сен эркексиң, сен мүнөзүң эме деп ушинтип баягы жашоодо ушул жанагындай ишенимдер деген немелер калыптандырып койгондуктан эркек адамдар көбүнчө ыйлай албайт да. Ыйлай албайт. Анткени мен эркекмин, менин жашоом ушундай, эркек болгон үчүн мен ыйлаганга болбойт. Менин тиги жашоомдо ыйлабашым керек, мен эркек болгондо мен намыскөй ушундай болушум керек деген бул просто ишенимдер да. Бул убеждениялар каныбызда калып калган. Эч качан адамга баардык адамга мүнөз, жакшы мүнөз берген, баардык адамдарга темпор болгондо психологический бир бизде бир өзгөрүү, изменения деп коет го, эми өзгөрүүлөр эле болуп жатат да. Но ошондон гана бизде ушул калыптанып калган, мен ушундай мүнөз көрө албайм деген эле привычкалар, булар көнүмүш адаттар да, адаттар. Биз ошону калыптандырып алганбыз жөн эле. Биз эмне кылабыз? Ушулардын баарынан арылабыз да. Мен сиздерге мурда бир губернатордун аял жөнүндө притчаны айтып бердим эле. Ушунчалык сонун окуя да. Мен кыйынмын деген губернатордун аялы, мен кыйынмын, менин жашоом, мен ушундай жашоодо жашайм, менин күйөөм губернатор, менде колумда баардык бийлик бар, байлык бар, менин жашоом ушундай жакшы деп жашаган да. Ушул губернатордун аялы бара эмне кылган? Башка адамдардан башка бирөөнүн аялы жөнүндөгү окуяны укканда, ушунчалык кыйын, ушунчалык акылдуу, башка бир айылда ушундай аял бар. Жөнөкөй үй бүлөнүн аялы бирок ушунчалык акылдуу деп элдин сөзүнөн угат да. Анан мен кыйын болсом, ал кандайча менден кыйын болуп ушунчалык сөзгө алынып кеткен. Мен ошону карап билгим келет деп, анан кийин баягы губернатор күйөөсү кеткенден кийин анан башка айылга барып аңдыйт да. Издеп баягы аялдын үйүн табат да, ошол үйгө барат. Барса, ал аял ий кийирип үйүндө отурган болот да. Ушундай ысыкта ий кийирип отурат да. Анан кийин баягы аял Кудай сурап барат. Губернатордун аялы ушундай жаман үстүнө жемелерди жамынып алып, анан Кудай сурап барган болот. Ошондо баягы элдин оозун алынып жүргөн аял ага баягы эме берет да, соопчулукка тамак аш берет. Анан кайра үйүнө кирип кетет да. Анан коросуна кирип кетет. Анан акырын коросун карап, бул эмнеге мынтип эле эмне кылып атат болду экен деп караса, баягы аял күндүн ысыгында чакыйган чак түштө күндү маңдайына отуруп алып ий кирип атат да, жанында катыганнан анан бир жылуу суу турат да, күндүн немесинин ордуна жылган суу турат. Анан таң калат, эмне үчүн бул ысыкта ушинтип күнгө отуруп алып иш кылып атат депчи. Анан көрсө ошону сурайт, эмне үчүн сиңдим сен ушинтип отуруп алып ушинтип иш кылып атасың дейт да. Үйгө деле кирип алып кылсаң болбойбу дейт да. Анан десе, эмне үчүн сен мага берген тамактарды же өзүң жебей, могу катыган суу менен аны жеп отурасың дейт да. Анан ошенткенде аял айтат экен да, мен
эгерде ушинтип күн ысыган күндө менин азыр жолдошум талаада иштеп атат дейт. Ушундай катыган нам менен, ушундай күнгө жылган суу менен дейт да. Мен да ошонун кылган ишин сезишим керек. Мен да ушул жашоонун кандай кыйынчылыктарын тартышым керек, менин жолдошум тарткандай дейт да. Ошон үчүн аял карап турганан губернатордун аялы аябай таң калат да, бул келиндин акылдуулугуна аябай ыраазы болот экен да. Анан мага жардам бер дейт. Мен өзүм канчалык баардыгы колуман, менин колумдан баардык нерсе келбейт, бирок мен аябай кыйынмын деп өзүмдү эстечимин. Бирок ушунчалык күйөөмдүн ушундай сыйлабам, күйөөм мени мага мындай күйөөмө мен эмнегедир ушу мамиле, жакшы мамиле кыла албайм сендей дейт да. Ошонун оюндагыдай, ошонун жашоосундай жашоого мындай мээрин бере албайм дейт да. Анан эгерде ушундай бул эмени үйрөтчү дейт да, мага совет берчи дейт. Анан ал айтат: сиз баягы арстандын мурутунан 3 тал эметип жууп келиңиз дейт да. Мен сизге ошол жакшы кантип ошол күйөөңүздү жакшы маанайда кабыл ала турган эмени үйрөтөм дейт да. Ошол муруттун жардамы менен дейт. Анан баягы арстандарды издейт. Анан бир падышахтын коросунда бар болот арстандар. Ошол арстандарга барат дагы, анан жанына да бара албайт, бирок коркуп. Анткени алар аябай каардуу болот да. Анан күнүгө тамак бере берет, күнүгө тамак алып келет, бир күндө 3 маал суусун алмаштырат. Ушинтип аябай жакшы карайт баягы арстандардычы. Ошол арстандардын ичинен эң чоңуна дайыма тамак алып келип күнүгө эт берет, ушинтип багат да. Багып көрүнбөй келип. Анан баягы чоң арстан акырында отуруп баягы күнүгө тамак берген аялга жакындайт да. Жакындаганда анын башынан сылап, анан баягы суусун берип, тамагын берип алып, курсагы тойгондон кийин анан башынан сылайт. Сылап жакындаганда анан 3 мурутун жулуп алат да. Анан сүйүнгөн бойдон баягы аялга келет: мынакей мен мурутун жулуп алдым депчи. Алып келдим мынакей деп. Анан аял таң калып, баягы аял акылдуу аял таң калып турган: мына ушул 3 муруту кантип жулуп келдиңиз дейт да. Анан ушунча тамак бердим, ушундай бактым, ушундай сылап сыйпадым дейт. Мына ушул аштанга кылган мамилеңизди сиздин күйөөңүзгө кылыңыз дейт. Андан да жакшысын кылыңыз дейт. Анан баягы үйүнө келип, чындыгында баягы күйөөсүнө жакшы тамактар жасап берип, баягы сылап сыйпап, ушундай мамилелерди кылганда, анан баягы күйөөсү да губернатор баягы кырс мүнөздөрүнөн өзгөрөт экен да. Демек бул губернатордун аялы да өзгөрдү, күйөөсү да өзгөрдү да. Көрдүңүздөр, жашоо турмушун жакшы жакка нурукка буруп алды. Ушул сыяктуу эле ар бир адам өзгөрө алат. Ар бир адамдын колунан келет. Ар бир адам ушундай өзгөрүүгө күч болгон күчү жетет да. Ошондуктан баарыңыздарга мен ушундаймын деп отура бербестен, сиздер жашооңуздарды өзүңүздөрдүн колуңуздарга алыңыздар. Жашооңуздарды жакшы нурукка буруңуздар. Мен баардыгыңыздарга ишенем. Мен сиздерди өзгөчө жакшы көрөм. Кудайым буйрса, бетме бет жолугушканга Кудайым насип этсин. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.